Аң сезим баарын жасай алат. Джон Кехо. Кандайсыздар, урматтуу угармандар. Бүгүн биз дүйнө жүзүн өзгөрткөн китептердин бири Джон Кехонун Аң сезим баарын жасай алат деген китеби тууралуу сүйлөшөбүз. Бул чыгарма жөн эле мотивациялык сөздөрдөн эмес, реалдуу турмушта колдонууга боло турган күчтүү ой жүгүртүү системасынан кабар берет. Эмесе ойлонуп көрөлү. Биздин жашообузду ким башкарат? Тагдырбы, кокус же башкаларбы? Же балким өзүбүздүн аң сезимибизби? Джон Кехон жуубутта айтылгандай, сенин дүйнөң сенин аң сезимиңде жаралат. Китеп эмне жөнүндө? Бул китеп аң сезимдин күчүн түшүндүрүп, адам кантип ойлору аркылуу жашоосун өзгөртө алаарын көрсөтөт. Джон Кехонун негизги идеясы адамдын аң сезими жашоонун чыныгы негизги куралы. Адам өз оюн, сезимин жана элестетүүсүн туура колдонсо, каалаган максатына жете алат. Автор аң сезим бул бакча дейт. Эгер анда жакшы үрөн сепсең, жемиши да жакшы болот. Ал эми терс ойлор бул уулуу чөптөр. Демек, биздин милдет аң сезимибизге кайдыгер карабастан, аны тазалап, оң ойлор менен толтуруу. Кызыктуу мисалдар. Китепте дүйнөгө белгилүү адамдардын аң сезимди колдонуп, ийгиликке жеткени тууралуу мисалдар берилет. Мисалы, жазуучу өзүнүн үйүнүн дубалына "Мен дүйнөгө белгилүү жазуучумун" деп жазып илип койгон. Арадан көп өтпөй, ал бир нече бестселлердин автору болгон. Бул жамак эмес, аң сезимдин күчүн колдонгон адамдын реалдуу жашоосу. Элестетүү жана ишеним. Джон Кехо элестетүүнүн күчүн баса белгилейт. Эгерде адам ар күнү максатына жеткенин элестетип турса, аң сезим аны ишке ашырууга жол издей баштайт. А бул жерде ишеним эң негизги нерсе. Ишенимсиз элестетүү кыймылсыз унаа сыяктуу. Ишеним берсең, аң сезим кыймылга келет. Эмне үчүн бул китепти окуу керек? Анткени ал өзүңө болгон ишенимди арттырат. Сенин тагдырың бирөөнүн колунда эмес. Сен каалаган турмушту түзө аласың. Жөн гана аң сезимиң менен иштегени үйрөн. Бул китеп акыл менен жүрөктү бириктирген эмгек. Аны окугандан кийин сен өз жашооңо башкача карай баштайсың. Мүмкүнчүлүктөр чексиз экенин сезесиң. Джон Кехонун Аң сезим баарын жасай алат деген китеби бул аң сезимдин мүмкүнчүлүктөрүн ачып берген руханий карта. Эгер сен максаттарыңа жетем десең, эң оболу ички дүйнөңдү тартипке келтир. А бул китеп сага ошол жолду көрсөтөт. Ошону менен биздин баяндамабыз соңуна чыкты. Эсиңде болсун, сен ойлогон ой сенин эртеңки жашооңдун негизги куралы. Ой жүгүртүүңдү өзгөртсөң, жашооң да өзгөрөт. Келгиле, аң сезимди күчкө айланталы. Кийинки видеолор көрүп туруу үчүн биздин каналга катталып, оюңузду комментарийге калтырыңыз.